Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа макалдардын түпкү маанисин чечмелөөгө арналат. Нысапсызга кашык салсаң 5 уртайт деген макалдын түпкү маанисин көпчүлүгүбүз түшүнө бербейт окшойбуз. Алгач эл арасынан сурамжылап көрөлү. Бирөөнүн кол өзүнүн менчиктегине кол салба дегенди түшүнөм да. Башка бирөөнүн чөнтөгүнө кол салба, бari өзүң эмгегиң менен тап дегенде. Уянып калып турмун мен чечим. Ач көздүк дегенди түшүнүп атпам. Аны билбейт экен. Тойбостук да булчу. Шенич тактайт го дегендер ошо элдин шеничине кирип алып 5 урттамак түгүл 10 уртташып атпайбы азыр. Ошо сөзгө түшүнө албайт экенмин деп. Анан кийин 5 уртаганы өзүнүн туура эмес алып жүргөнү отурушта. Анан кийин ичип жегени болуш керек. Просто баягы напсисин тыя албаган эле маанилде деп түшүнөм. Анткени бир уртаса ошол эле достаточно болмок да деп ойлойм. Ач көз тойбогон, тобо дебеген адамга канча нерсе кылсаң дагы ал баары бир тойбойт. Ач көздүк кылат деген сөздө. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн. Ынсап, уят, абийир, каниет, топук кылгандык. Ынсапсыз кылып тобо деп жүргөнүң жок турумтай. Тоголок молдо. Ынсапсыз. Ынсабы жок, уятсыз, адамгерчиликсиз. Ынсапсыз ыйманына камчы чабат. Ооба, ынсапсызга кашык салсаң 5 уртайт. Бул кашык салуу деген бул бизде азыр жок. Анткени ар бирибиздин өзүбүздүн кашыгыбыз болот да. Бир кашык менен бир табактан тамак ичүү деген азыр жок болуп калды да. Мурда идиш аяктын тар кезинде кыргыздарда бир табакка, ортого чоң табакка коюп туруп, анан бир кашык менен тегеретип ичишкен. Ошону кашык салуу деп айтат да, бирден кезек мененчи. Ошондо бирөөнө кашыгыңды жылдырсаң, ал бир уртап тиге бербейт, 5-6 уртап жейт да. Ошол сөздөн айтылган. Ошондой эле бир нерсени бир нысапсыз адамдар менен бөлүшкүн келсе, ал бул да меники деп баягы көп нерсесин өзүнө тартып алат да. Ошондуктан жана нысапсызга кашык салсаң 5 уртайт деген кайман эреттен айтылган да. Адамдар менен тең бөлбөгөн адамдарды, өзүнө баягы кол ийрисинен тартат деп көбөлөгүн өзүнө алып алган адамдарды ошентип айтат. Ушул сөздүн өзүнүн мааниси менен айтканда, илгери кыргыздар бир аяктан табак жешкен да. Мисалы 5 бармакты чарага же болбосо чоң жыгач аяктарга салып келип эле, анан баардыгы ошол жерден колу менен жешкен. Анан мындай түз маанисинде ушундай да. Эми ошонун ичинде да бирөө бир алып жегиче, бирөө 2-3 алып жеп жиберет. Анан эми ал уят нерсе да, туурабы? Анан ушундай элдик дүйнө мүлк бар да. Анан ошону балким бир бөлүштүрөт да. Бөлүштүргөндө ошол жерде нысабы жок адам ошо көбүрөөк алгысы келет да. Анан бул ушундай учурда бир айтылган маселе да. Келген конокту сыйлайсың да, Конокту сыйлаганда ал сыйлабаган сыйыңды гана көрбөстөн, ал эмес үйүнө да сурап кетет да. Мисалы аябай тимеле эт салып, 5 бармакты жасап, бир жагынан караганда да, бытовой жагынан караганда. Тойгозосуң, тойгондон кийин анан кийин нысабы жок айтат да. Тимеле үйдө балдарым калды эле. Калган эртең салып бербейсиңби дейт. Жомоктордо ушинтип айтылат. Анан салып берет. Анан дагы сурайт, Бул бир жагы. Бул жанагындай ач көз кишилерди да. Булар кээ бир кишилер болот. Эми бул турмуштун эле эмеси да, баягы турмушта болуп жатканчы. Баягы бир табактан аш ичип жатканда, кээ бирлерге баягы кезеги келгенде ал бир эмес бир 5-6 уртап жериши мүмкүн да. Ошо ач көз кишилерге айтылган макал болуп эсептелет да. Негизи элдин мүлкүн бөлгөндө баары тең алыш керек да, туурабы? Бирден тийзе бирден, экиден тийзе экиден алыш керек. Ошонун ичинде нысапсыз адамдар бир бекитип, бир 3-4 кошуп алгысы келет да. Анан ошон үчүн мындай жалпыга тиешелүү мүлктү бөлгөндө баарыңар мындай тегиз алгыла, бирден алгыла дегенде, анан ошондо бир нысапсыз адамдар чыгып экөөбүз, бул нысабы жок турбайбы деп, анан уят карып койгон. Талим тарбия көрбөгөндөн болуп эсептелет. Эми илгери мына уруш убагында, уруштан кийин балалык кез ушу бир эле кара табак болор эле. Анан кийин 2 же үйдө 1 кашык. Көчмөн элден баарын сактап жүрө албайт да. Анан бир 3-4 мисалы 4-өөбүз отурабыз. Же экеле киши мисалы экөөбүз отурабыз. Анан экөөбүзгө 1 эле кашык.
Анан мен 2 урттап сага берем. Сен 2 урттап, сен мага бересиң. Мен 2 урттап, же болбосо сен 2 урттап мага берсең, мен 2 урттабай 4 урттап коем. Сен колум кашымда тур. Анан ичинде кичине эти болсо, түлкү деп коет, түлкүнү да кармап алып этти, аны да жеп коем. Ушу окаттын эмесин мындай касиетин качырып коет да. Ошондуктан нысапсызга кашык салсаң, ошол 4 урттайт. Себеби 2 уртташ керек. Булар 4 урттайт, 5 урттайт. Бирөөгө жардам берип койсоң, ал ошону тынып калбайт, дагы эле сурай берет. Дагы жардам берсең экен деп. Же болсо бирөө акча сурап келет, акча берип койсоң дагы эле сурай берет. Анан акыры кечип бересиң, кечип бергенден кийин дагы сурай берет. Нысап жоктугу ошол 5 колун салып жиберген, 5 колун салып жиберген, ач көз, напсиси тыя албаган, биякта медеси ток эмес, көкүрөгү ток эмес адамдарга айтылган сөз. Нысапсызга кашык салсаң 5 урттайт деп. Андан көңүлүң калат, экинчи бир дагы бербей коесуң, бир дагы уртатпай коесуң. Бир дагы кашык салбай коесуң да. Кыш коюп ашарды иштеп калдык, анан бир чоң табакка 2 кашык, бир эле кашык берип, 3-4 Ушу айланып келгенче ушундай балдарды көрдүм. Ошол эле үйдүн ээси. Ушу бизге жана келип кичине анча-мынча эти бар. Ошо келген алан десең, сен сага айланып келгенче баягы эттин баарын терип жеп коет. Сенин деле мээнетиң бар да. Ошонун баары нысапсыз болуп эсептелет да. Мына ушул аябай чоң. Берде абдан тарбия, берде абдан таалим, берде жанагы мага суроо берген нафсини каалооду кичине басып туруш керек. Анан адамгерчилик болуш керек. Бул ач көз адамга карата, уяты жок адамга карата айтылган сөз да. Негизи тең жегенди теңирим сүйүптүр дегенде да кыргыздын макалы бар да. Ушул эле макалга бир улай кошумча бир толуктап айтыла турган нерсе. Тең жегенди теңирим сүйүптүр, тең көргөндү теңирим сүйүптүр деп демек. Тең болсо бул бар калыс болот. Бирөөнүн адамдардын ортосунда дагы сен эмне үчүн көп алдың, аз алдың деген бир уруш талаш чыкпайт, туурабы? Сен менге келбейт адам. Ошон үчүн адам мындай ток бейил болуш керек. Бир жалпыга тиешелүү мүлк болсо, эл алганда эле ошондой үлүштү алыш керек деген адамды бир ток бейилдикке, мындай калыстыкка, адилеттүүлүккө чакырган макалда бул. Чырпыктан чынар дейт. Ошо чырпыкты ошо булам, жакшынакай кылып отуруп түштөп отурсаң, абдан шоулдап, сон чынар болуп өсөт. Анан жолдон чырпыкты жанагыдай ар кандай кылып, бир күнү эчки жеп, бир күнү эшек жөөлөп кетип, суу болсо жок, жөн эле койсо, тартипсиз кылып койсо, ошол ийри буруу болуп, ал чынар болбой эле калат. Бир күнү аны отунга кыяча отун кылып алат. Ошо балдарды деле ошол түп-түз өстүрсө, эреже менен өстүрсө, Кудай берген эреже менен өстүрсө, коом берген өкмөттүн закону менен өстүрсө, шоулдап сонун эле өсөт. Ошондуктан берде жанагы таалим тарбия жөнүндө болуп кетип атат да. Ошо жашында бирөөлөрдүн ырыскысын ал жегенчи ичип жеген киши анан чоңойгондо сукулдап ошо жакшы киши болмок беле. Кеңешчиң жок болсо, кабыргаң менен кеңеш деген макал бар. Ошондой эле кабыргам менен кеңешейин деп айткандарын угуп калам. Кабырга эмнени билгизет болду экен? Кабыргаң менен кеңештеп котконун кандай түшүнөсүң? Эми кабыргаң менен эчтеме өзүң менен өзүң кеңешип, үй бүлөң менен кеңешип деп айтса болот да. Жаныңдагы баягы келинчегиң, баягы жан курбуңда келинчегиң болгон, ошоң менен кеңешип акыл кылып, үй бүлөлүк каражатын бөлүштүрүп, тойго барасыңбы же бара турган жерлерин баарын кеңеш деген мааниде да, баягы кабыргаң ошондук чечилет да. Кабыргаң менен кеңеш, эми жалгыз отурсаң анан кийин эч ким менен кеңеше албасаң, айла жок кабыргаң менен кеңешесиң да. Жалгыз отуруп алып, кармап, сармап кандай. Ушундай деп ойлойм да. Эми кабыргаң менен кеңеш дегенден бул эми мааниси аялың менен кеңеш деген да. Бу динче айтканда машвара деп коет да. Ар бир үйдө бир амир болот, эми машвара болуш керек. Машвара менен эми бир нерсе кыларда дагы аялың менен же үй бүлөң менен бардыгы менен кеңеш керек да. Ошону эми кабыргаң менен кеңеш дегени да. Кабыргаң менен кеңеш дегенде жолдошуң, ошо. Кабырга менен кеңеш. Кабырга менен кеңеш дегенде жолдошуң, ошо. 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 Кабырга менен кеңеш
Мен түшүнбөйт экенмин кабырга менен кеңеш деген сөздү. Кабыргаң менен кеңеш деп. Кабыргаң менен кеңеш дегени бул өзүң оюңда бир ошону бир чечип ал, өзүң менен өзүң кеңеш деген сыяктуу. Ушундай түшүнөт экен. Бул кабырга менен кеңеш деген бул кандай десем, жандагы жубайы менен, келинчеги менен кеңешип эме кыл деген сөз менимче. Кабырга деген кеңеш көскөн бармак оорубайт деп коет го. Ошондой болот да. Мына бирөөнө кеңештең, өзүң ошондо жакшы болот го дейм, иш оңдашат. Күйөөсү менен аялы бири-бири менен кеңеш керек да, ошол. Ошону түшүнөм мен. Андай макал лакаптарды айткан. Аял эркектин кабыргасынан жаралган деген ошо үй бүлөң менен кеңеш деген да, бул жолдошу менен бир иш кылаардан мурда ошо экөөң чогуу кеңешип туруп андан кийин эме чечим чыгаргыла деген нерсе да. Аны кабыргаң менен кеңеш кыл. Ушуну түшүнө албайт экенмин. Ал туура кабырга кеңеш дегенде кабыргасын суруп алып кеңеш ал деген ар жак бир жак менен кеңеш деген сөз да. Туура кабырга менен кеңеш деген. Ар жак бир жак менен кеңеш деген сөз да. Кабыргасын суруп алып кеңешмек беле. Кеңешчи бала үчүн ата болушу мүмкүн. Мисалы биздин курактагы адамдар үчүн биздин досторубуз кеңешчи болушу мүмкүн. Или биздин бир абаларыбыз акылдуу, бир акыл эстүү бир адамдар бар. Мына ошолор болушу мүмкүн. Тала түстө эгерде ошондой жаныңда жолдошуңда жок болсо, жаныңда бир акыл сурай турган, кеңеш сурай турган бир тажрыйбалуу адам, өзүңөн улуу адам жок болсо, анда бул кабыргаң менен кеңеш дегени кабырга бул аял болот. Демек аялың менен кеңеш керек. Бир ишти чечээрде ата энеси менен кеңешет, досу менен кеңешет, жетекчиси менен кеңешет дегендей да азыркы мезгилде. Анан аял эркектин кабыргасынан жаралган деп коет го. Ошонун сыңарындай бул кеңешериң жок болсо, кабыргаң менен кеңеш дегенде мыкты эркектер өзүнүн мыкты аялдарына таянат. Ошол кабыргасы аялы. Бул эми үй бүлөдөгү табигый көрүнүш, албетте мыйзам ченемдүү көрүнүш. Үй бүлөдө сөзсүз дегенде баягы бир чоң бир маанилүү маселелер болгондо урук тууганды чакырып кеңешесиң. Аксакалдарды чакырып кеңешесиң. Туура, той өткөрө турган болсоң, аш өткөрө турган болсоң, мисалы үчүн да мындай бир турмуш тиричиликке байланышкан маселелерде ошентесиң. Эгерде ошондой бир башка бир элдерде жүрсөң, аялыңан башка адам жок болсо, анда ошо аялың менен кеңешесиң. Анан аялыңдын кеңешин угуп, анан өзүңдүн акылыңды ортого салып, анан бир чечимге келип, анан ошол ишти жасайсың. Бул кабыргасы менен кеңешүү деген мындай да, мисалы биологиялык жактан алып калганда дагы, медициналык жактан алып караганда дагы аялдардын бир кабыргасы көп эркектерге караганда. Бир кабыргасы. Болгондо дагы сол кабыргасы көп аялдардыкычы. Ал баягы мунун келип чыгышы оба энебиз менен адам атабыздан келаткан нерсе. Кеңешчиң жок болсо кабыргаң менен кеңеш дегени бул динде да мындай да, адам атаны Алла Таала топурактан жараткандан кийин ошонун кабыргасынан аялды жараткан. Анан бизде көбүнчө кабырга менен кеңешейин деп, аялы менен кеңешейин деген сөздү кабыргаң менен кеңешейин деп айтат да. Кудай Таала атабызды жаратып, бейишке кое берип, анан ал жүдөп кыйналып кеткенден кийин бир күнү келип туруп уктап жатканда анын кабыргасын алып, бир кабыргасын алып туруп, анан оба энебизди жаратып атпайбы? Мына ошондон чыккан нерсе булчу. Ошол жанагы кабыргаң менен кеңеш деген. Адам атаны ошо Кудай Таала жаратып, бир нече күн эмне болор экен деп таштап да койгон. Куранда ушундай таштап да койгон. Анан кийин анан жан берип, анан периштелерди жүгүнтүп, анан тургузуп алган. Анан эми бул адам да анан эмне кылыш керек? Кантип көбөйтүш керек? Анан жалгыз адам жаратты Алла Таала. Анан эмне кылыш керек? Бул жалгыз болбойт да, көбөйтүш керек. Дайым эле ушул мастерскийге отуруп Алла Таалам жаратып бермек беле. Значит, бир өзүнө өзү бир жол салыш керек да. Ошондо адам атанын кабыргасынан
Ева оба энени жараткан, кабыргасынан жарат. Бардык жерде ошо айтылды, кабыргасынан жаратканда. Аны ошондон укум тукум көбөйтүп, мына ошол бизге чейин мына 7 миллиард адам тирүү турат, канча миллиардтар кетти. Ошол жана кабыргадан жаралган оба энеден биз жаралып отурабыз. Анан кеңеше турган кишиси болбой калганда, жалгыз болсо, же жалгыз үйлүү болсо, же тегерек четинен бир кеңеш сурай турган киши болбосо, кимден сурайт? Эң биринчи ушул койнунда жаткан жубайынан сурайт. Эң жакын ошол, ал кабыргадан жаралган, баарынан жакын. Эмне үчүн биз сүйөбүз? Өзүбүздүн жубайыбызды, себеби кабыргабыздан жаралган. Кабырганын жанында боорет турат. Боореттен жаралган ынак киши. Ошондон сурайсың. Ошол кабыргаң менен кеңеш деген сөз, аялың менен кеңеш деген сөз. Менин бир сөз айткан сөзүм бар эле. Эй эркектер, аялдар, силердин кабыргаңардан жаралып калганына ыраазы болгула, шүгүр дегиле. Эгерде азууңардан жаралса эмне болот элеңер деп бир сөзүм бар да. Анткарындай ошо кабыргадан жаралган аял менен кеңешип жашаш керек. Анткени экөөңөр бир үйдө бир бүтүндүктү түзөсүңөр. Сен жартысы болсоң, аялың жартысы да. Ошондуктан ар дайым үй бүлөдө кеңешип жашоо жакшылык алып барат. Анткени ошол бардык нерсени кеңешип чечүү бул бардыгына бир калыстык болот. Анан бир ошол кеңешип чечкен иш жакшы натыйжа берсе да жакшы, жаман натыйжа берсе да эч ким нааразы болбойт да. Баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деген сөз сыяктуу. Бул ар дайым ушул үй бүлөдө кеңешип чечүү жакшы. Кабырга деген аял деген мааниде. Кеңеш бере албаган күндө дагы эскертип коюш керек. Эй байбичем, эй жубайым, эй сулуум кагылай. Мына да иш болуп атат. Кийин эртең мага bir dok kılıp жүрбөгүн, мына мен ушуну сага айтып коеюн дедим деп, таза болбосо эскертип коюш керек. Бул ошол абдан кеңештин, ошол менимче ошол мыкты адамдардын аялдары да мыкты болгон. Ал эмгеде тескери болуп кетип атпайбы? Кабыргалар өтө кыйын чыгып, анан эркектерине, эр жигиттерине, эл башкарган эрендерге туура эмес кеңешин берип, анан бузулуп кетип атпайбы кээде коом. А мындай кабыргаларга ишеничтин кереги жок. Ошондуктан эрендер, силер ишене турган акылман кабыргаңар менен кеңешкиле деп айтар элем. Жаркын айым Токтоназардын кызы ханга тийген. Бул ошол бияктагы аялдарды, Зийнат эже, бардык ушулардын баарын ушул хандын, Кокон хандын ордосун билеп турушкан, боз үй тигишип алып. Булар ошо кабырга, анан мына тиги Курманжатка энебиз. Бул Алымбек дал ошо Курманжан менен кеңешип, Курманжан менен бирге иш кылган. Ошон үчүн Курманжан болгон. Мисалы бу Манас атабыз, Каныкейдей сонун жар, акылман турса, кантип кеңешпейт? Кеңешкен, анын баарын кагазга жазып аткан жери жок да. Ошондуктан берде эң биринчи кеңешчиң ошо кабыргаң. Кабыргаң бул жубайың. Аны Алла Таала берген. Мунун да бир эки мааниси бар. Эгерде кайсы бир олуттуу маселени барып мен аялым менен кеңешип келейин десең, кандай бир тескери мааниде айтылат алчы. Бул аялына мындай баш ийген ушундай бир эркекпи деген сыяктуу мааниси болуп калат да. Мен аялым менен кеңешип көрөйүнчү деп айтсаң. Эгерде ошол эле учурда мен кабыргам менен кеңешейин десең, бул түз мааниде айтылат. Бардык айтат. Олуттуу маселени чечерде кабырга менен кеңешип көрүңүз деп айтат да. Мына көрдүң, бир эле ошо эмен макалдын эки мааниси бар экендиги да мында. Кабырга табияттан ийри болот экен. Аны оңдоп түзөп колдонсо эмне болмок? Кабырга кээде эме болуп турат, дайым ийри болуп турат. Дайым баш ийри да, bir uçu yumuşak, bir uçu iri, daim. Anam birovlar kişine mınday tüsetip koyayın dese sınıp kalat. Oşonda Peygamber aytkan, beri aytkan. Kavurga, ayal bul kavurga. Allah Taala'nın bergeni. Bunu sen hiç kaçan tüzetpe, iri boydan, akılın kız iri boydan faydalandı. Bunu tüsetüge bolboyt dep koygon. Tüsetsen sınıp kalat. Ошондуктан ушундай кичине кемчилиги болбосо, адам түп-түз кылып жаратып койсо, анда турмуштун кызыкчылыгы болбой калбай. Ошондо Алла Таалам сал ийрип койгон, ушу күйөөлөрдү тияк биягынан жошутуп, ушу аял кылып алып жүрсүн деп. Куда 1000 жылдык деп айтышат. Аны менен бирге Куданын эң начары суу кечирет деген макалды угуп калам. Бул эмнени түшүндүрөт?
колунан келгени ошол болсо ошо сууну кечирет. Куданын эң начары суу кечирет. Билбейт экен. Мисалы, куда жакшы болсо төргөт демек да. Куда жаман үчүн суу кечирип атат. Анын маанисин түшүнбөйм. Жардам берет да кыйынчылыкта. Суу кечирет дегенде билбейм айка. Кудан эң начар суу кечирет. Ну вот есть такая пословица: ит менен куда болсоң, бок менен той болосуң. Жаман куда жок болот дегени. Суу кечиргени жакшылык жаманчылыкта куда сөөк, мына куда сөөк деген кайрылат. Буну түшүнбөйт экенмин. Эң начар болсо да сый көрсөтөт деген. Аны билбейт экенмин. Куда бул өзү эң сыйлуу конок болгондон эми суу кечирет деген жакшы мамиле кылбай койгон деген түшүндүрөт болуш керек деп ойлойм. Жакшы кабыл албай тигиндей мындай койсо ошол маанайда айтылат да, Кудан эң жаман суу кечирет депчи. Бир жакшылыкка жарайт, эң эле начары бир ошо суу кечиргенге жарайт деген сөздөн да. Билбейм, аны айта албайм. Куданын бирөөсүнүн башына иш түшүп калса, жагдай начар болуп калса, кандайдыр бир окуя болуп калса, ал биринчилерден баягы баласы, кызы, туугандары келип жардам берүү ал өзүнчө ал турган нерсе. Ал эми ошол Куданын жакшы, начар деп коет эми. Начар дегендин өзү жакшы да. Баягы ороп сүйлөгөн. Ошондо дагы кудалар дагы кокуй биздин кудаларыбыз, кудабыздын башына иш түшүп калыптыр. Кыйналып калыптыр же ушундай сонун болуп атыптыр деп өзүнүн жардамын берет, суу кечирет. Суудан өтө албай турганда сууну кечирип жиберет. Бирөөнүн кызын алгандан кийин, бирөөнүн ичинен чыккан баласын алгандан кийин ошол абдан ыйык болот, ортодо аябай. Мына азыр биздин тойлордо учаны кимге беребиз деп калат. Анан учайда аерде чоң кишилер отурат, наамы чоң, кызматы чоң. Бирок билген, кыргыздын салтын билген киши Кудага гана берет. Себеби Куданын ошол бир өстүргөн баласын келин кылып, же болбосо кызын берген. Ошондуктан берде Куданын абдан берде аброю бийик болуш керек. Бизерде премьер-министр отурат экен, кокой алсын бир жолу эле келип атат, Куда дайым эле келип атат, андай болбойт. Өзүнүн салты бар. Ушул Кудага эмени бериш керек. Куданын жакшысы, мына кудалар келмек эле деп анан кийин тиги кечүүдөн өтө турган жерлер болсо ошого бир атты коюп, же бир көпүрөнү салып коюп, бир аракет кылышкан экен да илгери. Анан мисалы үчүн карабай коюп анан кийин өздөрү келип алат да дегендей бир кайдыгер мамиле кылгандыкты билдирет го деп ойлойм да мен. Жок дегенде суу кечирүү, бул суу өмүр да, туурабы? Суу деген бул байлык, өмүр, жашоо. Жок дегенде баягы суусуңду кандырат деген, суу берет сага деген бир маани жатат да, жакшысы. Кайдыгер карап келаткан меймандарды тосуп албай, убара кылып ушу суу кечип өтө турган кылып койгон дегендей да мааниси менин түшүнүгүмдө. Баягы ажатын ачып, жетпегенин жеткирип, анан ошо чачырып, көз чачырап тургандай бирдемесин бүтүрүп берет. Ошонун ичине ай дейт. Ай баланчанын Куда сөөктөрү укмуш турбайбы? Тигинин башына иш түшүп, бир залогдон кутула албай атса, же төлөмөр болуп атса, тиги Кудасы келип куткарып кеткен турбайбы? Кээде жок болуп калат экен. Кудагыйга бере турган, Кудан келсе бере турган ушу начарчылык замандарда нан да болбой калган. Мындай көжө да болбой калган. Анан ошо бир аял татыран деген чөп бар, татыран. Суудун жээгинде өсөт, тамыры мындай чоң картошкадай болуп кетет. Ошону алып абдан жууп, уусун кетирип туруп, анан бышырып, анан сүткө кошуп жешет. Анан эми ошону бир Кудагый келип калган экен, бир бечара аял ошол татыранды бышырып кичине сүткө кошуп алдына койгон экен. Тапкан ашым татыран, тарын багын Кудагый деп алдына жыгылган экен. Ал ыраазы болуп, татыран болсо да алдына коюп ушундай жайнап турган кемесине ыраазы болгон экен. Мына сөз ошондон калган. Тапкан ашым татыран, тарын багын Кудагый дейт. Көрдүм? Мына кичине жок болсо дагы ошо жүрөгүнөн кылган сыйы, жайнап турган жүзү бийик болгондон кийин ал ушу татыран болсо дагы Кудагый жеп коюш керек да. Мына ушундай макалдар. Эми бул Куда миң жылдык деп да коет. Ошонун бир түгөйү да кыргыз эли илгертенин карым катышка абдан бекем сактап келген эл да, сыйга сыйлап келген эл.
Анан Куданын эң начары болсо дагы эч качан колун үзүп сени карабай кете албайт да. Себеби балаң турат же кызың турат. Алардын балдары турат. Демек алар бала укумдан тукумга чейин ошол эки тукум, эки кишинин балдары уланып чырмалышып кетип атат да. Аны өзүңдүн балаңды андагы неберең ызык болот мисалы үчүн. Анан ошо небереси турса, чөбүреси турса, ал кудасы канчалык начар болсо да колунан келген жардам бергиси келет да. Бул туугандык карым-катыш, куда сөөктүк карым-катыш, достук карым-катыш кыргыз элинде илгертен абдан жогору бааланып келген да. Куда сүйөктүн эң начары суу кечирет деген, албетте куда сүйөк деген бул кыргыз үчүн өтө мындай бир өтө кандай десем бир сый мамиледе болгон кишилер мындай дейт кыргыздарчы. Куда болгончо сындаш дейт. Куда болгондон кул да болсо сыйлаш дейт. Сен куда болгон бул нике кайып да. Ал сен уулуң каяктан же кызың каякка турмушка чыгарын билбейсиң да. Ошон үчүн нике кайып деп коет. Ал эми ал кудаң кандай болсо дагы, ал патша болобу, ал кул болобу, ошону айтып атат да. Сен ошол жана сыйлаш депчи. Куда болгондон сыйлаш деп атат. Куда болгончо сен сындаш деп атат. Ал эми жана суу кечирет дегени ошол ал кандай болсо дагы кудаң тиги турмушу начар болсо дагы же бир мындай бир башка болсо дагы сөзсүз түрдө жаманы деп атат да, баягычы суу кечирет депчи, ошол суудан өткүзүп коет деген айтып атат. Бир ажат ачат деген маанини айтып атат да. Мисалы дос айрылат, куда кайрылат, тууган кайрылат деген сөз бар да. Ошо сыяктуу бул куда деле тууган болуп калат да. Анан куда сөөк деген бул түбөлүккө мындай ажырашпай турган кишилер. Жаман айтып, жаман болот, жакшы болот, бирок анткени ошол эки адам бир мындай тааныбаган эле кыз жигит баш кошуп тааныбаган эки адамды куда сөөк тууган кылып коет да. Ошондуктан куда сөөк эч качан кудаларын мындай кечип таштап кетпейт. Анан жаман куда жок дегенде баягы ташкындап турган жерден суудан эмесин алып кетет да. Демек бул куда деген сөз мындай айрылышпай турган адам дегенди билдирет да. Айрылышпай. Эң жаманы деген адам сени ошондой кырсыктан биремеден сактап кала турган адамдар. Мына ушул куда сөөктүн эң начары суу кечирет дегенде көпчүлүгү түшүнбөй жүрөт да. Куда сөөктүн эң начары суу кечирет дегенди баягы сууга салып өстү суудан кечириши мүмкүн да. Суу кечирип каласың мисалы үчүн деп түшүнөт да. Негизинен илгери өйүс жашашкан элдерчи, көпүрө жок. Анан ошол өйүскө өтүп алайын десең, ошо куда сөөктүн эң начары болсо, эң начар деген куда дагы жок деген атын берип, суудан кечирип койгонго жарайт деген сөз да. Андан чоң жогорку сый кылса эле болот эле, бирок такыр жарабай калган куда дагы ошол суудан кечирип койгонго жарайт деген сөз да. Экинчи бир мааниси, ошол өтүп алайын десең, унаа бербей, суудан жөө кечип өтөсүң. Көрдүңбү? Бул азыркыча түшүнүк менен айтканда ошондой деп түшүнүп жүрөбүз да. Ат бербей коюп, анан суудан жөө кечип чыктым, куданын начарынан депчи. Негизинде жанагы негизги мааниси куданын эң начары дагы ошол суудан кечирип өткөрүп койгонго жарайт дегендей мааниде болуш керек да. Куданын эң начары суу кечирет деген макалдын маанисин чечмелеп алдык. Элдик макалдарды түпкү маанисине ылайык колдонбосок, сөзүбүз суу кечпей калары анык. Сөздүн көркү макалда деп бекеринен